Assalamu alaikum. Hurmattуу YouTube sүйүүчүлөрү, Deni Sap Intellektual TV kanalынын катталуучулары, сиздер менен мен блогер Бакыт Сулайман. Бүгүнкү кечээки болуп өткөн окуяларга көз жүгүртүп, ошолорго анализ берип коюу максатында ушул эфирге чыгып жатам, достор. Негизги эле бүгүнкү айта турган олуттуу окуяларга келе турган болсок, ушул чек ара кызматынын подполковниги ошол былтыр ноябрь айларында журналисттерди чакырып билдирүү жасады эле. Талгат Аланов деген жигит бүгүн каза болуптур. Көңүл айтабыз ушул Талгат Алановдун үй бүлөсүнө. Эмне демекчибиз? Бул жигит ушул биздин системдик коррупцияга каршы фактыларды айтып чыккан эле. Бул жигиттин үстүнөн аскер прокуратурасы иш козголгон, өзүнүн чогуу иштешкен коллегалары олчойгон моралдык ущерб деп 100 миңден деп маалыматтар кетти эле. Ушул 5 киши 100 миңден бул жигиттин үстүнөн ушундай кенемте өндүрүп алуунун үстүндө прокуратурага берилген, туура эмес маалыматтарды бергендиги үчүн. Эми менин жеке көз карашымда жеке эле эмес, мен дагы ушул өзүм мурдак аскердик кызматкер болгондуктан сурадым ушул коллегалардан, башкалардан кандай бул маалыматтар боюнча. Мындай бир ойлонгондо эми кандай болмок эле, эгерде ошол прокуратура тарабынан дагы, аскер прокуратурасы тарабынан дагы иш козголсо деле, башка болсо деле, бул жигитти ошол өзүнүн коллективинен башка, эгерде ошол түштүктө иштеп жаткан болсо, түндүккө которуп кандайдыр бир бул жигитти моралдык жактан ушул фактылар ачыгына чыгып, же күнөөлүү болуп, же күнөөсүз экендиги такталмайынча бул жигитти мамлекет калкалап башка бөлүктөргө которуп, же болбосо башка эле ушундай бир күч структураларын өткөрүп турса болот эле да. Балким бул жигитке ушул ошончолук моралдык жактан ушунчалык басым болгондугу коллективдердин алдында, эми өзүңүздөр ойлосоңуздар, бир системанын ичинде иштеп туруп, ошол системага каршы туруу деген бул өзү кандай? Мына мен ошол кездеги аңгемелешкен бир 7 каналга келип, жана башка сайттарын көрдүм. Ошол жерде дагы айтат, бул нерсе көптөн бери келе жаткан, мен өз сөзүмө жооп беремин бул кылгандарым үчүн деп ачык эле айтып, ачык эле ушул коррупцияга каршы согушка чыкканда, мына коррупцияга каршы согушка чыккан мындай баатырыбыздан айрылып калдык да. Мындай бетке айтуу, ошол погранслужбада болобу, таможняда болобу, башка жерлерде абдан эле коррупция көп мындай нерселер. Бирок бардыгы ошол начальниктеринен коркушат, башкалардан коркушат. Кадимки болуп жатпагандай да, ушул кезде деле болуп жатат, бирок биз болуп жатпагандай. Бул нерсени доказать этип, ошол нерсени далилдөөнүн өзү кыйын да, чын айтканда кыйын, достор. Абдан жаман иш болду, чын айтканда. Бул жигитти мындай мамлекет ушул эгерде чын эле коррупцияга каршы, коррупциянын бетин ачууга кызыктар болсо, бул жигитти ушул соту болгонго чейин калкалап, сактап, башка жактарга перевод кылып, ден соолугун дагы жакшы карап, ушундай кылып туруш керек эле. Бул менин жеке пикирим, достор. Ал эми андан башка дагы акыркы айта кете турган жаңылыктарда, мен мына кечээ жаштардын, ыктыярчылардын президент менен болгон жолугушуусу жөнүндө абдан ыраазы болуп айттым эле. Ушул жаштар бүт суроолорду коркпостон беришти. Кийинки маалыматтарына караганда эфирге чыкпай калгандагы көптөгөн суроолор берилиптир. Негизинен президент көңүл бурабыз деп айтыптыр. Менин айтайын дегеним азыркы видеодо ал жөнүндө эмес, бир мына белгилүү ырчыбыз, белгилүү азыр ыктыярчы, качантан бери ушул элдерге каттуу жардам берип келе жаткан кызыбыз Алтынай Нарбаева капа болуптур, аябай. Ошол президенттин ушул жолугушуусуна чакырылбай калды. Эми мен капа деле болгон жокмун дейт, бирок ошол Супер ТВ
kanalında bergen gördüm ben. Super TV'dan girip görсөңүздөр болот. Кандай өзүнүн ички дүйнөсүндөгү уйгу-туйгу болгондугун ушул ыктыярчылардын эмгегин айрыкча ушул Алтынайдын жеке өзүнүн ушул кылып жаткан нерсесин байкабай эми мен ал чогулушка ошол жолугушууга барбай койсом деле эчтеке болмок эмес, мага мүйүз деле чыгып кетпейт дейт. Бирок ошол элдин катарында ыктыярчы болгондон кийин мени деле чакырып койсо болмок эле дегендей кылып, андан сырткары дагы көп өзүнүн ички дүйнөсүндөгү мурдакы болуп өткөн нерселерге кандай таасирлер болгондуктарын баардыгын айтыптыр. Бүт эле ушул концерттерге Кытайга барганда дагы списоктун эң акырында чийип койгондугун, башкалык нерселерди эми мен жеке Алтынай Нарбаевага айтып коем. Мен мисалы үчүн Алтынай Нарбаеванын өтө чоң поклоннигимин. Мен ушул аккордеон ырларын жакшы көрөм. Анын эстрадада ырдаган ырларын абдан сонун ырдайсыз Алтынай. Сиз эч качан капа болбоңуз. Сиз кыргыз элинин жүрөгүнүн тетиги тереңинен орун алган адамсыз. Өзүңүздүн талантыңыз менен Кудай берген талант эч кимди андай талантты көп эле адамдарга бере бербейт. Эми колдон келсе мен сизге жеке концерт уюштуруп берет элем ушул Москва, Санкт-Петербургтарга. Тилекке каршы мына колубуздан келбей тилибиз сайрап отурат. Эми ошол күндөргө дагы Кудайым жеткизсин. Ушул сизге дагы жолугалык дайыма биз мисалы үчүн мен жеке ушул сизди колдоймун. Дайыма бар болуңуз, көңүлүңүздү чөгөрбөңүз. Бул өтөр кетер дүйнө деп коет. Өзүңүз жакшы билесиз, философсуз, сезимталсыз. Буга эч кандай ойлонбой ошол элге кылган кызматыңызды уланта бериңиз. Эл сизди унутпайт. Абдан жакшы иштерди алып барып жатасыздар сиздер. Алтынай Нарбаевага мен айтып кое турган сөзүм ошол. Андан кийин дагы ушул чын эле мен маани берген эмесмин. Булардын эмнеге жоктуктарын эми балким өздөрү келбей койсо керек дегендей ойдо элем да. Мына ушул Алтынай Нарбаева келбей калгандан кийин ойлодум. Значит, ошол президенттин администрациясынан уюштургуч адамдар бул жерде адамдарды бир терип мамиле кылуу. Мен мисалы үчүн кече айттым эле, ошол чогулушта саламаттык сактоо министрлигинен, ошол жаштардын бир кандайдыр бир уюмдарынан адамдар келип турушса жакшы болмок да. Ошол министерстводон керек болсо министр здравоохранения өзү келип отурса болмок. Ушул кайсыл кемчиликтер болуп жатат, эмнелер болуп жатат, врачтарга кандай нерселер кылынуу керек дегендей бир пикир алышуу болмок деп айтканмын. Бул жерде дагы мына мисалы үчүн Асөл Молдокматова көрүнгөн жок. Бул деле эми бул Алтынай Нарбаева, Асөл Молдокматова, Тилек Токтогазиевдер булар жөн эле катардагы бир ыктыярчы эмес. Ошол ыктыярчылардын ана башында мисалы үчүн Тилек Токтогазиевдин азыркы иштери биздин министрликтердин деңгээлинде боло турган ушундай бир станцияларды куруп абдан чоң демилгенин артында иштеп жатат да бул жигит. Эми балким чакыргандыр, келбей калгандыр, мен билбейм, бирок ошол кечээки жолугушууда ушул Тилек Токтогазиев деле болсо, Асөл Молдокматова деле болсо абдан мындай туура болмок да. Анткени Тилек дагы чоң иштерди жасап жатат, Асөл Молдокматова дагы чоң иштерди жасап жатат. Ушул эле Алтынай Нарбаева булар чоң иштерди жасап жатышат. Ушул президенттин алдында кечекиден дагы бир күчтүү жакшы диалог болмок эле деп ойлоймун. Ушул менин бүгүнкү байкаган нерселерим. Ушул эң бир кайгылуусу подполковник ушул Талгат Алановдун каза болгондугу, үй бүлөсүнө дагы бир жолу ушул көңүл айтамын. Топурагы торкоо болсун. Ушул Талгат баштаган, Талгат алып чыккан ушул коррупцияга каршы күрөшүүнү мына угуп жаткан адамдар болсо дагы жүрөктөрүңөр түшпөй ушул жолду улап күрөш уланыш керек да. Талгаттын күрөшү уланыш керек, достор. Блогерлерге ушул өзүмдүн кандай эми бизде да коллектив деп коебу. Мен өзү кыргыз блогерлерин деле көп тааныбайм. Мына буйруса Кыргызстанга барсак таанышаттырбыз. Мына Талгат жап-жаш бойдон кетип калды. Колдон келсе ушул блогерлер болобу, башкалар болобу, үй бүлөсүнө жеке жардам көргөзүүгө мүмкүнчүлүктөр болсо, мына мен өзүм барып калсам, буйруса сөзсүз Талгаттын үй бүлөсүн таап, жеке бир кандайдыр бир жардамдарды көрсөтүп,
көңгө аракет кыламын. Достор, ушул нерсени мен абдан ойлондум. Ушул погончон офицер, боевой күжүрмөн офицер ушинтип кетип калды арабыздан. Бул жардам берүү жагынан мамлекеттен болбосо дагы эл арасынан ушул коррупцияга каршы мен күрөшөмүн деген жигиттер, кыздар болсо сөзсүз түрдө ушул Талгаттын үй бүлөсү жөнүндө унутпай жүрөлүк. Мен айта тургандыгым ошол. Алтынай, сизге чыгармачылык ийгиликтер, Асол сизге дагы Тилек Токтогазиев сага ушул саясий алдыга чыгып ушул элге кызматыңды көрсөтө беришиңе мен чын жүрөктөн тилектешмин. Урматтуу ушул ыктыярчылар, баатырлар, күндүн баатырлары, силерге дагы чоң ыраазычылыктарды өз каналымдан айтып кетемин. Саламатта туруңуздар.